Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, Кур'ан-ы Керимде ушундай бир жеңил бир сүрө бар. Ал сүрөнүн бардыгыбыз жаттаганбыз. Эми кайсыл адам ошол сүрөнү 3 жолу окуй турган болсо, ал толук Кур'ан-ы Керимди хатым кылгандын, тагыраак айтканда баштан аяк Кур'ан-ы Керимди окугандын соонун ала алат. Ал кайсыл сүрө? Албетте ал бардыгыбыз жаттаган, көпчүлүгү жаттаган Суратул Ихлас, Ихлас сүрөсү. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Суратул Ихлас ta'dilu thuluthul Qur'an." Ихлас сүрөсү Кур'андын 3төн 1 бары бар. Эми Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуганга болгону 1 мүнөткө жетпеген 30 секунддун тегерегинде убакыт гана сарпталынат. Эми 30 секунд убактыңызды, же айтканда 1 минут убактыңызды сарптап, сиз менен биз толук Кур'ан-ы Керимди окуунун соонун ала алат экенбиз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушундай жеңил сооп алууну колдон чыгарбастан ар дайым Кур'ан-ы Керим окуганга өзгөчө көңүл бурайлы. Анын ичинен дагы сиз болгону аз гана сүрө жаттаган болсоңуз, мына ошонун ичинен аз гана убакыт талап кылган Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп коюңуз болгону. Аллах Таала сизге толук Кур'ан-ы Керимди баштан аяк окуганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Жана ошондой эле бул Ихлас сүрөсүнүн өзгөчөлүгү, кайсы адам дайыма Ихлас сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, ал Аллахты сүйгөн белгиси, жана Аллах ал адамдын сүйгөнүн белгиси болот. Ошондуктан Аллах Таалам бардыгыбызга мына ушул жалпы эле Кур'ан-ы Керим бардык сүрөлөрүн, анын ичинен дагы Ихлас сүрөсүн ар дайым окуп жүргөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин.